Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Жаратман жаштар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Бул жолу биз жаш сүрөтчүлөрүбүздү сиздерге көрсөтөбүз. Эл аралык сынактын жеңүүчүсү, ошондой эле өлкөбүздөгү сүрөтчүлөрдүн арасында болгон түрдүү сынактын жеңүүчүсү биздин бүгүн бир эмес эки каарманыбыз бар. Жаш 11-15 жаштагы балдарыбыздын ийгиликтери менен тааныштырабыз. Эгерде сиздин дагы балдарыңыздын ошондой сүрөтчүлүккө кызыгып жүргөн болсо, анда биздин көрсөтүүнү көрүп, өзүңүз бир тыянакка чыгыңыз жана кеңеш алыңыз. Андан сөзсүз түрдө балдарыңыздын кызыккан нерсесине алып барганды унутпаңыз. Биз болсо көрсөтүүнү баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Международный конкурс, бул өтө конкурс. Бизге ар кандай темаларды берет. Эл аралыктан конкурстан былтыр экинчи орунду алдым. Мен өтө сыймыктанам. Эң кыйыны бул пейзаж. Көп иштеш керек, аракет кылыш керек, конкурстарга катышыш керек. Кагаз менен калемди эрмек кылып, убактысын ак баракта чиймелөө менен өткөргөн жаш сүрөтчүлөр биздин каармандарыбыз үчүн көчө чаңытып ойноо же уюлдук телефон менен күнүн өткөргөндөн көрө сүрөтчүлүк өнөрүн өркүндөтүү маанилүү. Балалыктын таттуу убактысын келечектеги чоң кыялдарын орундатууга кадам таштоо менен өткөрүшөт. Билал 11 жашта. Мультфильм каармандарын, адамдардын сүрөтүн тартуу ал үчүн кызык. Үйдө да көргөн нерсесин ак баракка түшүрүүгө аракет кылат. Анын бул кызыгуусу мектепке алгачкы кадам таштаган убагында эле жанданган. Классташтары менен түрдүү сынактарга сүрөт тартып катышып жүргөн. Сүрөт тарткан сага эмнеси менен жагат? Канча жаштан баштап сүрөт тартып калдың? Мен болсо сүрөт тартканды где-то 9 жашымдан баштадым. Жана мен ошо кызыкканыман биринчи адам сүрөт болчу. Ошо менен мен кызыга берип, алдыга кете бердим. Ошентип эле мен ар кандай конкурстарга катышып, жана ар кандай 3-чү же 2-чи, 1-чи месталарды алып келгем. Мисалы, кайсыл жерге барып 1-чи, 2-чи местени алган? Мисалы, ушу мен 9-чу мектептен Ратбек Сантбаев. Ошо менин эжекем менин Кыргызстан сыймыктанам деген аттуу сынакта 2-чи местени алып келдим Ариетке барып. Анан кийин мен Ариетке келдим кызыгып. Ариетке жаңыдан келип кайра үйрөнүп баштадың, сен? Бул жакка келгенге чейин эле демек конкурстардан утуп келгенсиң, сүрөт тартуу боюнча. Биринчиден эң кыйыны бул пейзаж. Пейзаж бул мындай жаратылыш нерсеси кичине кыйыныраак. Оп оңоюраак бул натюрморт. Натюрморту бул карандаш менен тарта алабыз. Анткени карандаш менен тартыш кичине оп оңоюраак, чем пейзаж тартыш үчүн. Сен үчүн карандаш менен тарткан оңой, Мисалы, бир сүрөттү тартканга канча убакыт кетет деп айтат элең? Бир сүрөткө мисалы кичине 1 саат кетет. Азыр мен 15 же 20 мүнөткө тартышканы жетишем убактылам. Азыр бизге оңоюраак бир сүрөт тартып бересиң, эмне болсо дагы. Эмнени тартып бересиң ошондо 15-20 мүнөттөн тегерегинде бүтүшүбүз керек да. Кувшин тартып берем. Кувшин? Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүп коелу. Мынакей ак барак. Азыр ушул ак баракка Билал жан киргизет деп айтсак дагы болот. Бизге кооз өзүнүн сүрөтүн дал ушул көрсөтүүбүздүн аягына чейин тартып бүтөт. Боёйбузбу же жөн эле карандаш менен элеби? Боёйбуз. Карандаш менен тартып, боёп, кооздук киргизебиз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Азыр ушул жаш сүрөтчүлөрүбүздүн өзгөчө бир өнөрлөрүнө барыбыз күбө болобуз.
Билалдын бул аракетин көрүп ата-энеси анын кыялдарын орундатуу үчүн Ариет Балдар чыгармачылык борборуна алып келген. Бул жайга келгенден бери сүрөттү тартуунун кыр-сырын үйрөнүп келет. Келечекте чет өлкөлөргө барып билим алып келип, өлкөсүн өнүгүүсүнө салым кошуу Билалдын чоң кыялдарынын бири. Бул мисалы мына собака күчүк. Буну мен гуаш менен тарткам. Гуаш менен бул сүрөт эме көрүп калгам бир жерден, интернет тармактардан. Ошону көрүп тартып чечтим. Канча түстү бердиң ошондо буга азыр? 10 чакты эле түс 10 бердим. чакты түс берилген, Ооба. Аха. Елизавета, Великобританиянын эмеси. Елизаветаны мен деле буну 1 саат тарттым. 1 саатта аябай соңго тартам. Өзүңө жакты демек, Өзүмө жакты. Шашпай тартканың 1 саатта бүтөсүң, значит. Ооба, шашпай берсем соңго. Ушул жерден өзүңө өзгөчө жакканда кайсы сүрөттөр бар? Өзгөчө жаккан бул эме Кыргызстандын Таластагы эмеси. Манастын күмбөзү экен, Биякта адамдар отурат. Бул тоо. Ошондой эле биякта дарактар жана чөптөр. Таласка баргансыңбы негизи? Жок. Сүрөттөн көрүп эле тарттың, Ушул сүрөттөн көрүп тарткан жерлериңе өзүң барып көргүң келе? Ооба. Мен тиги мышыкка кызыгып атам да. Ал качан тарттың, кантип тарттың, кадимкидей жан киргизипсиң да мышыкка. Мышыкты мен Балажан ЮНЕСКО клубунун лагеринде Ысык көлдө тарттым. Буну мен бир жерден мышыкты көрүп калдым, анан тарттым. Лагерде жүргөндө эле мышык Лагерде. демек, Же сүрөттөн көрдүң? Же кээде сүрөттөн көрдүм. Мышыкты көрүп анан ошол мышыкты тартайын дедим да. Ойлоп ушу. Андан кийин буну мен деле где-то 2 саат тарттым. Буну кичине кыйыныраак. Ошондой эле ар кандай тень жана светлый жактарын бердим. Ал эми бул сүрөттөр 15 жаштагы Орозбекке тиешелүү. Ал да бош убактысында гана чимелеп жүрүп, сүрөт тартууга кызыгып кеткен. Ал бир нерсени баштаса, аягына бүтүрүүгө шашат. Тарткан сүрөттөрү эч бир адамды кайдыгер калтырбаган. Орозбек сүрөт тартуу боюнча сынактарда алдыңкы орундарды ээлеп келет. Эл аралык сүрөтчүлөрдүн сынагында 2-нчи орунду багындырып, Жалал-Абад шаарынын атынан чыккан жалгыз жаш сүрөтчү болчу. Сүрөттү 8 жашта тартып баштадым. Кандай сүрөттөр тарткан оңоюраак сага? Мага портрети тарткан оңоюраак, натюрморт тарткан оңоюраак, даңк пейзаж. Международный конкурста катышкан болчу сүрөт аркылуу 3-чү место ала алдым аерде. Жаш сүрөтчүлөрдүн аракетин, ийгилигин көргөндө алардын агайынын сыймыктануусу артат. Ар бир окуучусуна өзгөчө көңүл буруп иштеп келет. Мен өтө сыймыктанам. Неге десеңиз, эмгегибиздин эмнеси көрүнөт да. Ал ошол международный конкурс, бул өтө конкурс, ЮНЕСКО өткөргөн. Ал Жалал-Абад боюнча биз Ариеттен бир эле Орозбек катышып алууну алды. Ал өтө сыймыктанам мен балдарымдан. Эки окуучум дагы таланттуу балдар. Орозбекти Ариетке ушу сүрөт кружоого келгениге 2 жыл болду. Өтө таланттуу бала. Атайын апасы Базар Коргондон Жалал-Абадка алып келди окууга. Азыр 14 мектепте 8 класста окуп атат. Ал Ариеттен көп нелерге жетишти. Алматыда өткөн международный ЮНЕСКОнун конкурста 2-нчи орунду алып келди. Анан республикада өткөн конкурста 3-чү орунду алып келди. Өтө таланттуу, жакшы бала. Сабактарга келет, катышат, көп сүрөт тартат. Эми ойлойм келечекте бир жакшы
элге пайдасы тие турган сүрөтчү чыгабы, архитектор чыганын билбейм. Билалга келсек, Билал мурунку жыл где-то март айында келди. Быйыл окуп атат. Ал дагы таланттуу бала. Өз негизи Алла берген таланты бар да бул балдарда. Эмнени берсеңиз жөнөкөй тартып кете берет. Орозбек болсо, тарыхый темаларды жакшы тартат. Өзүбүздүн Манас, Семетей, Сейтек темаларында тартат. Билал мындай айвандарды жакшы көрөт, айванда портретти жакшы көрөт, анан натюрморт жанрын. Өтө таланттуу балдар, мен сыймыктанам. Эми жаңыдан сүрөт тарткан бала эми кичинекейлер келип жүрөт, 1-класстар алар. Мындай карайм да, эмнеге кээси пейзажды жактырат, кээси мындай уруш жанын жактырат, кээси портрет, ошону карап направление берем да, анан кете берем. А негизи өзү биздин сабактар мындай да, рисунок, карандаш менен, живопись краска менен, анан композиция любой темада жыйнайбыз. Ошол 3 эмне боюнча сабак өтөбүз, ошо направление карап берип кете берем. Кээси живописке көп кызыкат, краска менен тарткан. Кээси карандаш менен кызыкат, ошону карап направление бере берем, аракет кылып атам. Урматтуу көрүүчү, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Дал ушул көрсөтүү алкагында сизге керектүү, пайдалуу нерсени көрсөтө алган болсок, демек биз максатыбызга жеттик. Өзүңүздөр көргөндөй эле, өзү жаш болгону менен ийгилик жаратып, өздөрү кызыккан нерсенин үстүндө аракет кылып жаткан бул биздин каармандарыбыз. Келечекте мыкты дизайнер же болбосо архитектор боломун деп бүгүн азыркы учурдан тарта сүрөттөрдүн түрүн тартып жаткан чагы. Андыктан биз каармандарыбызга ийгилик каалайбыз. Келечек жаштардын колунда дейт. Ал эми ошол жаштарга шарт түзүп берүү бул биздин түздөн-түз милдетибиз экен. Андыктан дайыма бизди күзөтүп барыңыз. Анткени ар тармактын мыктыларын, ийгилик жаратып жаткан жаштарын сиздерге чагылдырууга аракет кылабыз. Биздин көрсөтүүнүн негизги максаты сиздерге дем күч берүү, жаштарды үлгү катары биздин көрүүчүлөрүбүзгө көрсөтүү болуп эсептелет. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Жаратман жаштар көрсөтүүсүн күзөтүп барыңыз.